Эч ким камайм деген деле ою жок. Мына кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы Нулифар Алимжанова деген урматтуу депутатыбыздын 204 кабинетине кирип, Нулифар менен дагы эме жүргүзүүчү окшойт следователдер, туурабы? Сиз такситка бердиңер. Жардамчыларыңар такситка берди, туурабы? Кабинетине кирип, экинчи этаждан секирип, качып кетип калыптыр. Бул эмне деген жорук эми? Аны эч ким камап аткан жок. Камайын деген ою деле жок. Керек болсо мен өзүм жанагы тергөөчүлөргө айтканмын. Биз расследованиеде бүтүп калдык. 1 жыл расследование кылдык. Баары толукталды. Эми азыр бир аз следственный мероприятиялар бар, процедураларды өткүзүп туруп сотко өткүзүп берели. Сот чечим кабыл алсын. Биз депутатты камап эмне кылабыз? Жөн оор кылмыш болбосо бул, же бирөөгө зыян келтирбесе, башка кылбаса, бирок мыйзам бузган үчүн жооп берсин, сотко өткүзүп бермекпиз. Азыр деле ошо силер эгерде бүгүн уруксат берсеңер, сотко өткүзүп беребиз. Мына дагы кайрылып айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Азыр дагы качып жүрөт бир жакта. Качпай эле келсин, бүгүн эле келсин ошол следствиеге. Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткүзүп беребиз, соттон анан соттун чечими менен иш боло берет. Ошону мына кечеден бери айтып атышат, бул Ген прокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Дагы бир жолу айтайын, камай турган кылмыш эмес бул. Бул камала турган кылмыш эмес. Бир дагы биз өзүбүздүн жараныбызды дагы бир жолу айтайын. Чек араны мыйзамсыз өтүү боюнча 378 берененин 1-бөлүгү боюнча бир дагы гражданды биз камабайбыз өзүбүздүкүн. Камаган эмеспиз. Жамгырчиевге айтып койгула. Камалбайт. Келсин, барын өтсүн, сотко барып, соттон жооп бере берсин.